بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Меримдүү жана ырайымдуу Алла субханаху тааланын атымен баштап, тагдырыбызга ушул күндөрдү жазган Алла субханаху таалага чексиз мактоолор болсун. Анын пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу туугандар, урматтуу мужахидтер, биз бүгүн сабагыбызды улантып, Алла субханаху таала Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды жөнөткөн. Анын жөнөтүүсүдөн максат ушул ыйык бир рисала, ушул ыйык динди, вахийни, Куранды, динди бизге түшүрүп, ошону бизге жеткирүү үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Аллах субханаху таала жөнөткөн. Ал эми ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аркасынан эрчип, анын жолун жолдоо бүгүнкү күнү ар бир мусулманмын деген адамга зарыл, шарт болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аркасынан эрчип жүрүүсү важип. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бүгүнкү күнү биздин тарыхта, бүгүн биздин жашоодо жок болгондугу, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан кийинки сахабалар жок. Ал эми бүгүн кимди эрчийбиз десе, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мураскаллары, алымдар, уламаларга биз кайтабыз. Биз сабагыбызды улантып, урматтуу мусулман бир туугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан кийинки Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам орун басары болуп, ислами халифа, ислами өкмөттү, ошол ислам өкмөтүнү башкарган Абу Бакр радиаллаху анхунун тарыхын улантабыз. Абу Бакр радиаллаху анху ким болгон, кандай исламды кабыл кылган, жана ошондой эле кандай хижрат кылгандыгын айтып өттүк. Бүгүн ошол өтө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан кийинки биринчи орун басар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам орун басары, ошондой эле ислами өкмөттүн, ислами халифаттын биринчи халиф, мусулмандардын башына келип башчы болуп, ислами өлкөнү баштап кеткен Абу Бакр радиаллаху анху Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам менен дайыма бирге болгондугу үчүн, ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам таалиминен өткөн, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын университетинен өткөн сахаби бүгүн халиф болот. Албетте, ал инсан ошондой даражага жетиштиги үчүн аны ошондой даражага жеткирген амалдары да болгон. Анын биринчи ошол амалдардан бири Алла субханаху таала жана анын элчисине ушул динге шек күмөнсүз иман келтирип, ошол динге өзүнүн бар байлыгын, мүлкүнү, жанын аябай сарптаган. Абу Бакр радиаллаху анху, урматтуу мусулман бир туугандар, жихад майданында кандай болгон? Абу Бакр радиаллаху анху жихад кылганбы, жихад кылган эмеспи дей турган болсок, Абу Бакр радиаллаху анху башка сахабаларга караганда эң көп жихад кылган сахаби болгон деп айтабыз. Абу Бакр радиаллаху анху капыларга каршы жихад кылган, Абу Бакр радиаллаху анху капыларды өлтүргөн, Абу Бакр радиаллаху анху ислам динин коргоо үчүн өзүнүн жанын аяган эмес. Абу Бакр радиаллаху анху биринчи жихадтарынан биринчиси Бадрул Кубра деп аталат. Ал Бадр согушу. Бадр согушу, урматтуу мусулман бир туугандар, Рамазан айында хижри жылдын 2-жылы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Абу Бакр радиаллаху анху менен Мадинага көчүп хижрат кылып келгенден кийин, мусулмандар хижрат кылып Мадинага хижрат кылып көчүп келгенден кийин 2-жылы капырлар менен мусулмандардын биринчи согуш болот. Ал өтө белгилүү, өтө чоң согуш болот. Алла субханаху таала мусулмандарга жардам берип, нусрат берип, капыллар ошол жерде утулуп, жеңишке жетпей, алар жеңилип, кайра кайтып кеткен болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Абу Бакр радиаллаху анху менен ошол жерге келет. Ага келиштен мурда биринчи Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам машвара кылат. Машвара кылып, ар бир инсандарды, кавымды, өзүнүн ошол кол астыдагыларды, мужахидтерди, мусулмандар, мухажирлерди ошол урушка оюңар кандай, бүгүн согушка чыгайлы деп атабыз дегенде, Абу Бакр радиаллаху анху биринчилерден болуп турат да, ал сүйлөйт. Ошол сүйлөгөндө Абу Бакр радиаллаху анху биз урушка даярбыз, биз чыгышыбыз керек деген ой пикирди айтат. Андан кийин Умар ибн Хаттаб, андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кайра сураганда, ансарлар да туруп, биз деле даярбыз, я Расулаллах. Биз сизди Муса кавмы Мусага Фираун аркасынан кууп келгенден кийин, Муса пайгамбарыбыздын алдында деңиз турса, аркасында Фираун турса, өтө чоң армиясы менен, ошол жерде мунафыктар жүрөгүндө нифагы барлар, эми Муса сен бар, сен Раббиң менен, ошо иман келтирген Раббиң менен сен өзүң бар, ошо капыларга каршы уруш, биз урушпайбыз деп туруп айткан аятты биз айтпайбыз дейт. Ал аятта болсо алар инна ха хуна qaidun izhab anta wa rabbuka faqatila inna ха хуна qaidun. Сен бар Раббиң менен ошо капыларга каршы, ошо душмандарга каршы согуш, биз ушул жерде отура беребиз деп айткан болот Муса кавмы Мусага. Ансарлар болсо, о Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам, биз сага
Musa kavmi Musa'ga cevap bergende biz ağa cevap vermeybiz. Sen denizdi kes deseng biz kesip ötöbüz. Sen düşmanды vur deseng biz düşmanды vurup ötöbüz. Sen mal mülktü, baylıkты толық jihadka Allah jolga çagargıla desеңер biz çagarabız деген manide alар söz söyleydi. Andan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol İslami armiya menen Badr жаққа жөнөйдү. Albatta Badrga barganda Abu Bakr radhiyallahu anhu daima Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem janında bolgon. Al endi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü Abu Bakr radhiyallahu anhu menen ökөө razvedкага чыгышат. Ошол жер разведка кылып бир айланып көрүп келели деген максатта разведкага чыгып барышканда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир кишини көрүп калат. Ал кишиден Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Курайш Меккеден келген капырлар жана Мухаммад жөнүндө сурайт. Өзү тууралуу сурайт. Ал киши болсо мен силер ким экениңерди айтмайынча эч кандай кабар айта албайм, силерге жооп бере албайм дегенди айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сен бизге кабар айтсаң Курайш каякта экен, Мухаммадтын армиясы канча экен, кандай болду экен деп разведкага келишкенде Абу Бакр радhiyallahu anhu ошо менен болгон. Ал киши зака бизак дейт. Андай болсо болду дейт. Эгер сен ким экениңди мага айта турган болсоң, мен Курайш жөнүндө жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мухаммад жөнүндө мен силерге кабар айтайын дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям наам айт дегенде ал шейх болсо мага кабар келип жетти. Fa innahu balagani anna Muhammadan wa ashabu kharaju yawm kaza wa kaza fa in kana sadaqa alladhi akhbarani fa hum al-yawm bi makan kaza wa kaza деп жооп берди. Мага келген кабар мен билген нерсе дейт. Ал шейх болсо ошо чоң бир киши Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жолуктуруп калган. Мага ушундай кабар келип жетти. Мен билгеним боюнча дейт. Мухаммад жана анын достору ага ээрчиген сахабалары ушундай күнү Мадинадан чыгышкан. Ошо күндөрдөн бери айтат. Эгерде мага келген кабар чындап эле чын болсо, ошол айткан адам чындыкты айткан болсо, анда бүгүн алар ушундай жерде деп туруп, мусулмандар турган жерде айтат. Мусулмандардын армиясы турган жерди мусулмандар ушундай жерде деп туруп айтат. Ал мусулмандарды көрүлөк болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана Абу Бакр радhiyallahu anhu көрүнө көргөн мусулмандар булар разведкада болчу. Андан кийин Курайш тууралуу суралган. Курайштар каякта дегенде Курайштарга да ушундай күнү ушундай чыккан деп туруп айтат да, эгер ошол айткан адам жалган айткан болбосо, алдаган болбосо, туура сөз сүйлөгөн болсо, анда бүгүн Курайш, ошо Курайш армиясы макан аллази фихи жейшул мушрикина фи'лан dedi. Ошондой Курайштардын турган жерини айтып турду. Ушундай жер dedi. Ал кабар берип бүткөндөн кийин эми Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ачыгыраак да ким экендигини. Мимман антума дейт. Силер кимсиңер дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям силер кимсиңер, каяктансыңар дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям нахну мин ма dedi. Биз сууданбыз деген маанини айтты. Ал бул киши болсо бир аз отуруп ойлонуп, булар сууданбы же амин маил Ирак, же Ирактын жериненби деген мааниде өзү ошондой бир таң калды. Бул да болсо урматтуу мусулман бир туугандар, амният деп коет буну араб тилде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана Абу Бакр радhiyallahu anhu ислами армияны сырыны ачпаштыгы үчүн же Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн ким экендигини душмандардын алдында ачпаштыгы үчүн буну кайра душмандар кармап сурашы мүмкүн. Сен каяктан келдиң, Мухаммадты көрдүңбү же кимди көрдүң десе, бул инсан билбейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям амният кылып өзүнүн да сырыны ачпагандыгы. Абу Бакр радhiyallahu anhu ушул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге болгон. Ушул уруш майданында, жихадта. Андан кийин ислам армиясы мусулмандар Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга гурфатул амалият кылышты. Гурфатул амалият деген ошол штаб дейли, ошол жерден туруп уруш башкарыла турган жер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга ошондой палаткадан, чатырдан бир нерседен штаб кылышты да, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол жерге кирип ошол жерден урушту башкарып тура турган болгондо, Абу Бакр Али радhiyallahu anhu өзүнүн хадисинде эмне дейт? Айюхан нас ман ашжа'ун нас dedi. Ким эң күчтүү, эң мындай күчтүү адам, ким эң коркпос адам деп сурашканда, эч бир инсан үн чыкпай отуруп калды. Абу Бакр радhiyallahu anhu өзү чыгып кылычы менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын алдында уруштун башынан баштап акырына чейин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге болуп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды коргоп турду. Эмне үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанында Абу Бакр радhiyallahu anhu жана бир канча ансар сахабилер, Саад ибн Муаз ошолорду башкарып турган, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды коргоодо турушту. Бүгүнкү күндө биздин уруш болсун,
Буга чейинки уруштар болсун, ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын заманынан баштап кийинки уруштар Халид ибн Валидтин жихаттарын карап көрө турган болсок, Румга каршы урушкандыгы, фарстарга каршы урушкандыгы, же болбосо Андалус ачылышы, ошол уруштарды толук карап көрө турган болсок, урматтуу мужахиддер, эгерде мужахиддер эң биринчи биздин ошо бүгүнкү күнү мужахиддер максаты штабты уруш. Эгерде капырлардын штабын бүгүн сен урсаң, ошол урушту башкарып турган жерди ура турган болсоң, связь үзүлө турган болсо, эң главный ошол урушту башкарып турган өлө турган болсо, башка жөнөкөй аскерлердин мындайча кылып айтканда духу толугу менен түшөт да, жеңиш 70% сен колуңда деген нерсе. Ал кезде да ошондой болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям штабына капырлар өтө көп көз салган. Ошолордун алардын максаты эң биринчи Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды өлтүрүү, ошол ислами армиянын башыны ошол штабты толугу менен жоготуу максат болгондугу үчүн аны сахабалар өтө жакшы билет болчу. Бул нерсени сахабалар жакшы билет да, ошол штабтын тегерегинде жүрүү, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын айланасында жүрүп ошону коргоо эң кыйын иштерден бири болчу. Бирок Абу Бакр радиаллаху анху ашжаун нас деп келет. Эң кыйын, эң күчтүү, эң коркпос Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга өзүнүн жаныны, малыны, мүлкүнү аябаган Абу Бакр радиаллаху анху кылычын көтөрүп чыгып, "Амма инни ма баризину ахадун" дейт. Эгерде ошо бирөө жарым келип мага каршы же Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды өлтүрө турган болсо, мен аны экиге бөлүп салам дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол штабта аны коргоого алган Абу Бакр радиаллаху анху капыларга каршы ошол жерде охрананы өзгө алат. Бул ишти көпчүлүк сахабалар кыла албайт болчу. Анткени өтө чоң иман керек, өтө чоң таваккул же таква керек. Штабты, ислам армиясынын центрини, башчыны Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды ага бүт капылардын көңүлү ошодо аны өлтүрүүгө аракет кылганда сен ошол жерде өзүң денеңди ошого тосуп коргоп бериш үчүн көпчүлүк сахабалар кыла албаган нерсени Абу Бакр радиаллаху анху кылгандыгы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн дуаларында ошол жерде уруш башталыштан мурда Аллахумма анжизли ма вa'adtani, Аллахумма ин тухлик hadhihi al-isaba min ahli al-islam fala tu'bad fil ardi abada деген дуалардан эң белгилүү дуалардан бири. Башка дуалары да бар, иншалла, келебиз аларга. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Я Рабби, сен мага вада берген нусратыңды бүгүн бер" деп туруп Аллахтан сурады. "Я Рабби, эгер бүгүн ушул ислам үммөтүнө, бүгүн ушул жердеги мусулмандарга, бүгүн ушул Бадырда турган мусулмандарга бир кайгы же болсо бир жеңиш эмес, жеңилип калышса капырлардан, ошол нерсе утулуп кала турган болсо, ислам жерини, ислам үммөтүнү бүгүн ушул жерде капырлар үстөмдүк кыла турган болсо, анда жер жүзүндө сага ибадат кыла турган нерсени калбайт" деп туруп Аллахка дуа кылып, жалбырап Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтан жардам сурайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям колдорун көтөрүп дуа кылып, өтө бир Аллахка берилип, Аллахтын нусратына мухтаж болгондугун, Аллахтан жардам келбесе, бул армия эч нерсе кыла албаслыгын Аллахка айтып, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям желкесиге койгон же ошол кийип алган арабтар не кылып айтат? Рида деп коет. Көйнөгү же болсо ошо чапаны түшүп кетейин дегенге чейин Абу Бакр радиаллаху анху канбап, кайра аны кийгизип, кайра аны башка коюп, "Кафака я Расулаллах, болду, Аллах субханаху ва таала сиздин дуаңызды кабыл кылды я Расулаллах" деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алдында тургандыгы. Урматтуу мусулман туугандар, Абу Бакр радиаллаху анху өтө бир шужаат, өтө бир күчтүү, коркпос, өтө жүрөгү чоң, иманы Аллахка өтө көп болгон болсо, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алдында ал эч нерсе эмес болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шужааты, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям иманы эң көп анын даражасына эч ким жеткен эмес болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошончо Аллах жактан келген нусраттар, Аллах менен Аллахтан вахий келген Жабраил алейхиссалам келип турганын билип туруп, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахка ушунчалык жалбырап, ушунча Аллахтан жардам сурады. Ал биз себеп бүгүн кылышыбыз керек. Бүгүнкү күнү биз ислам үммөтү, бүгүнкү күнү биз мужахиддер, бүгүнкү күнү биз жихад кылып жүргөн мухажирлер эч качан биз өзүбүздүн күчүбүзгө, өзүбүздүн тактикабызга, же болбосо өзүбүздүн келбетибизге, бар байлыгыбызга, акчабызга эч качан биз таянбашыбыз керек. Булар болгону бир себеп. Ушул себептерди биз алышыбыз керек. Анткени бизге ушул Аллах субханаху ва таала ушул буйрукту кылган. Биз себеп кылышыбыз керек. Себепти алуу, себеп кылуу важип. Ал-ахду бил асбаби важип ва таркуху маъсия. Ошол
себептерди кылуу. Бүгүн биз куралданабыз, бүгүн биз амният кылабыз, тактика кылабыз, башка кылабыз, ал кылабыз, бул кылабыз. Булардын бүт баары себеп, урматтуу мусулман бир туугандар. Себептерди алуу важип, аны таштап коюу маасия. Биз иман менен шундай отуруп алып дуа кылып, я Аллах капылар жогот, я Аллах капылар жогот деп туруп, биз Меккенин алдында отуруп алып 100 жылдап түнү күнү ыйлап, түнкү намаздарда ыйлап туруп, я Аллах дүйнөдөн капылар жогот, я Аллах бүгүн Хамадан, бүгүн ушул Суриядан орустарды өлтүр, орустар жоголуп кетсин деп туруп дуа кыла турган болсок, урматтуу мусулман бир туугандар, себепсиз ал дуалар кабыл болбойт. Дуалардын кабыл болушлугу үчүн, капыларга каршы чыгыш үчүн биз бул динге курманчылык кылышыбыз керек. Биз кан төгүшүбүз керек. Биз шахид болушубуз керек. Биз ушул динге турушубуз керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолу ушул, урматтуу мужахидтер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда эмне үчүн ошондой кылган эмес? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединада же болбосо Меккеде отуруп алып, я Рабби, сен нусрат бересиң. Я Рабби, сен ошол жердеги калкка өзүң жардам бер. Я Рабби, капыларды өзүң жок кыл. Я Рабби, капыларды түйүнөн жок кыл. Я Рабби, капыларды андай кыл, капыларды мындай кыл деп туруп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне үчүн дуа кылбады? Анткени, урматтуу мусулман бир туугандар, дин курбанчылык менен келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам курбанчылык кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачка калган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөө жүргөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылыч көтөргөн. Сахабалар бирден бранжилет кийсе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 2 бранжилет кийген. Капыларга каршы урушкан, капыларды асирликке туткундукка алган, ошондой эле капыларды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлтүргөн. Бул дин курбанчылык дини. Биз курбанчылык кылмайынча, биз терлемейинче, биз бул динге кан бермейинче дин алдына жылбайт. Биз себеп кылышыбыз керек. Нусрат Аллах жактан келет. Биз бүгүн толук себептерди кылышыбыз керек, капыларга каршы чыгышыбыз керек, иадат кылышыбыз керек, даярдык көрүп коюш керек, капыларга каршы уруш керек, себептерин кылабыз. Андан кийин биз Аллахка болгон якин, таваккул, Аллахка таваккул кылып туруп урушка чыгабыз капыларга. Капылардын адаты саны канча көп болбосун, капылардын техникасы, оружиясы, куралы, байтулмалы, экономикасы канча чоң болбосун, эгерде биз Аллах буйрган себептерди кылган болсок, ошондой эле Аллахка таваккул кылып туруп урушка чыккан болсок, иншааллах нусрат мусулмандар менен. Кул ла юсибана илля ихдал хуснайин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Аллах субханаху ва таала айтып атат. Айт дейт. Бизге Аллах жазган 2 жакшылыктан башка эч нерсе башыбызга келбейт. Бүгүн биз да ушуну айтабыз Сурияда. Бүгүн орустардын топтолуп келүүсү, орустардын армиясы кирип келүүсү, орустар бүгүн бомба барон кылып жерлерди түйүнөн жок кылуусу, же болбосо мечеттерди, медреселерди, үйлөрдү, шаарларды жок кылуусу. Бизге ал 2 жакшылыктын бирини гана алып келет. Биздин башыбызга Аллахка ахд берген, Аллахка уада кылган, Аллахка өзүнүн рухун саткан, Аллахка өз байлыгын, мүлкүнү, бүт нерсесин Аллах үчүн берген, Аллахтан бешти талап кылган адамдарга бүгүн 2 жакшылыктан экөөдөн бирөө бар. Андан башка эч нерсе жок, үчүнчүсү жок. Урматтуу мусулман туугандар, биринчи жакшылык эмне десе, шахид. Аллах шахиддикти берет. Капылардын ошо бомба боронудан, колдорунан, автоматтарынан, ошолордун самолетторунан бүгүн же бизге шахада келет. Биз шахид болуп, дин үчүн кан төгүп, Аллахтын алдында ушулар шахид деген, дин деген туруп эсеп китепсиз бешке кирүү, же болбосо Аллах субханаху ва таала сөзсүз түрдө өздөрүнүн пендесиге, өзүнүн пенделерине жардам берип, жер жүзүндө шариат, ислам өкүмүнөн жүрө турган болот. Мындан башкасы жок, урматтуу мусулман туугандар. Аллах субханаху ва таала бизди баарыбызды чыныгы мужахидтерден кылып, ушул динге кызматчылардан кылып, капылардын алдында бекем сабит турушубузду Аллах субханаху ва таала сурап кетем, урматтуу мусулман туугандар.